Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү башталганын жарыялады. Анын негизинде Өзгөн райондогу Кызыл Октябрь айыл өкмөтү көрктөндүрүү иштерин улантып жатат. Республикасынын президентинин Жашыл Мурас улуттук өнөктөштүк программасынын негизинде Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө ушул жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ошол негизги көчөлөрүбүздүн бойлоруна 250 түптөн ашуун ошол арча бадалдарды отургуздук. Ошону менен бирге ошол айыл өкмөттүн тегерегиндеги муниципалдык жерлерге көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча ошол 1200 түп муниципалдык бакты отургуздук. Элибизге ушул президенттин жарлыгын түшүндүрүү менен, президентибиздин жарлыгын жеткирүү менен бүгүнкү күндө айыл өкмөттөгү барлык мекеме, уюм, бала бакча, ФАП, почта, мектептердин айланаларына жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча бүгүнкү күндө 3000ден ашуун ар турдуу көчөттүн, бак дарактын түрлөрү эгилди. Негизинен президенттин жарлыгын эл колдоого алып, ар бир айыл, ар бир үй бүлө ушул көрктөндүрүү, жашылдандыруу ишине кызуу колдоо көрсөтүп, көмөк көрсөтүп отурат. Кызыл Октябрь айыл өкмөтү Кемпирабад суу сактагычынан агын суу алышат. Буга чейин 20 жылдан бери казылбай турган арык каналдар быйыл казыла баштады. Айыл өкмөт тарабынан долбоор жазылып, анын негизинде өзгөрүү кире баштады. Быйыл дыйкандардын түшүмү мол болот деген ишеним чоң. Айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджетинен 130 000 сомго долбоорун каржылап, проектисин жасатып, 1 800 000 сомдук грант утуп алдык. Бүгүнкү күндө ушул гранттын ишке ашуу процесси жүрүп атат. Бул биздин ички дренажыбыз 13 километр бүгүнкү күндө тазаланат. Эгерде 13 километрибиз тазаланса, ушул аймактагы биздин 500 гектар жерибиздеги эгилинген эгиндердин өсүү, мындай баалуулуктары көтөрүлөт. Ошону менен бирге бул ушул дренаждагы сууну тарткызып алуу гана менен чектелбестен, ушул дренаждын аягы бизде шалы эгиндерине суусу түшөт. Бүгүнкү күндө 1,5 гектар шалылык жерлерибиз дагы ушул дренаж тазаланып, агынды сууларыбыздын ошол шалы эгиндери суу ичет. Негизинен Кызыл Октябрь айыл өкмөтү боюнча ушул ирригация маселесине катуу аракеттерди жасап, бүгүнкү күндө толугу менен ушул эгин дыйкандарыбызга жазгы эгин сууларын берүүгө толук таярбыз. Өзгөн району боюнча айыл өкмөттөрдүн башын бириктирип, СПАнын айыл өкмөттүн балансына алуу боюнча семинар өткөн. Учурда Кызыл Октябрь айыл өкмөтү да бул маселени карап жатат. Эгер айыл өкмөттүк баланстык эсебине өтө турган болсо, жакшы ийгиликтер боло тургандыгы көрүнүп турат. Себеби дегенде айыл өкмөттүк жергиликтүү бюджетинен акча каражаты бөлүнөт. Жазгы ирригация тармактарыны чаап тазалоо боюнча, механикалык очисткалар боюнча. Андан тышкары, эгер инвестиция боло турган болсо, өздүк салым кошконго дагы айыл өкмөт тарабынан көп жардамдар боло тургандыгын бардыгын семинарда түшүндүрүп айтып деп кетти. Мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө да ушул эмеге азыр бүгүнкү СПаларды айыл өкмөттүк баланстын эсебине алуу боюнча иштер жүрүп атат. Ошого эми негизи айыл өкмөткө убактылуу пилоттук жол менен өткөнгө туура келди да. Анан эми 2 жыл, 3 жыл өтүп көрөлү деп ошондой чечтик. Эми иштеп көрөбүз, ошо өкмөттөн акча которгонго да жакшы экен. Анча-мынча баягы каналга, буга техникага керек болуп калат экен акча. Ошого анан биз убактынча өтүп атабыз эми. Кызыл Октябрь айыл өкмөтү боюнча жалпысынан 3300дөн ашуун гектар жер бар. Анын 1900дөн ашууну сугат жерлер. Жылдагыдан быйыл дыйканчылык кылгандардын саны арбын. Айыл өкмөтүнүн дыйкандары бардык Кыргызстандын дыйкандары сыяктуу эле ушул Россиядан келген жеңилдетилген кредит аркылуу үлөн алып атышат. Кредитке 2 жылдык мөөнөт менен негизинен ошо азыркы рыноктун несинде бардык минералдык жер семиртүүчүлөр кымбат болгонуна байланыштуу өтө кымбат алып атат, бирок түшүм алыш үчүн бардык дыйкандар алып азыктандырат. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн карамагында 4 айыл бар. Перизада Ташиева, Зайыр Абдыкеримов, Улкан Зунду кызы, Ош облусу.